Мындай бийлик Кыргызстанда болгон эмес. Бирок бул бийликтин түбү сөзсүз түрдө аңга чоң. Иншалла ага көп эмес. Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары мени менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдарды, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракылжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсүгүнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралып аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жараткандын алдында таза бол, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошол. Кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом, же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын, жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын, жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мусулмандар.